Сонун болуп калыптыр. Сонун кылып жаркырап, сонун кылып жасап турсуздар, э? Ишине ушундай болуш керек да, могу жаркырапчы. Келгенде наоборот реклама болуудай болуш керек да. Жакшы? Жакшы. Свет өчтү. Өчүр салыштыбы я? Атайын өчүр салышкан жокпу? Жото ошондой болот. Достор, бuyakta каттаманын тиги свети өчүп калды. Биз келсек полный өчүп калды. Тартсаң? Жок эчтеке. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Сол сиз тиги Арабияга чейин барып келдиңиздер, э? Барып келдим. Ошол жака чейин апамдын каттамасы деп ошол каттаманы баягы ошол жака чейин көрсөтүп келген апаларыбыз да. Ошо холодный водадан качкандарды кармап жүрдүм. Ошолорго чай берип, жакшы сөзүбүздү айтып, баягы жиндери келип ушинтип каргап атат, ушинтип атат, ары сүйрөп, бери сүйрөп деп калышат да, өнчөт да. Анан ошолорду ай деп алдап соолоп, ишиңип элди көндүргөн мен болуп калдым да. Көбүнчө ошондой болуп калды. Каттаманы алып чыккан ошо кемпир болуп калды. Ошондой да. Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Ассаламу алейкум, достор. Бүгүн биз Кемин районундабыз. Чүй облусу Кемин району, өзүңүздөр билгендегидей, Кеминде баягы көлгө баратканда, көлдөн келатканда деги эле ошол Кыргызстанга келген туристтерди биз апамдын каттамасы деген жанагы апамдын чайы дейт телевизионда. Ошол жерге алып келип, чай алып берип, каттама жасаган жерге, каттаманын жери деп айтсак болот, ошону ушул жерге алып келебиз. Анан достор, мындан мурун 2 жыл мурун биз келип сиздерге чалдырып бергенбиз. Ошол маалда азыр биз жолдун өйдө баратканда ошондо сол тарабында турабыз, мурун оң тарабында болчу. Анан ошондо кадам санап мен көрсөтүп бергем, метрлеп. 5 метрле разница болчу да. Азыр мен мисалы поезд жолдо турам. Поезд жолдон баштап ары көздөй 100 метр болуш керек болчу экен да. Тетигил жер тартып койсоң, ошол жер бул железный дорога менен тигил салынып турган жана ашканага чейин 5 метр да. Андай болбош керек экен туугандар. Поезд жолунун жанында эч качан мындай курулуш болбош керек. Андан кийин булар жолдун бул тарабына көчкөндөн кийин ошондо мыйзам боюнча поезд жолдон 100 метр экен да, туугандар, элестетиңиздер. Ошол кезде 5 метр аралыкта эле ошентип элдерге баягы тамак жасап ошол жерде бере беришчү да. Туугандар, анан ушинтип ылдый жагына көчүп булар момундай сонун кылып парковкасы менен, анан самое главное, достор, барыңыздар эле билет болушуңуздар керек, комментарийге жаза кетиңиздер. Бул жерде уборный жасап коюштур, даараткана сонун кылып. Ошол достор. Анан момундай кылып кыдыр экейинен ар жакты көрсөң, кыдыр экейинен сонун кылып ушинтип салышыптыр да, туугандар. Анан бизге келип түшкөн маалыматтар боюнча баягы эле нерсе, туугандар, Несахыр долбоору Кемин районунда. Мен таанып атасызбы? Жок, андан жок. Умар Даданов. Несахыр берүүсү. Мындан 2 жыл мурун келип кеттик элек азыр. Бул жер сонун болуп калыптыр. Жакшы. Эски жагыбызда. Жакшы болуп калыптыр. Ошондо эле билесиздерби? Баягы келип тигил жакка көчүп жакшыраак кылсаңыздар жакшы болмок деп. Андан кийин тигил бул жактан акимияты келди. Акимияттар келип открытие алдык. Ошол мен тартып кеткенден кийин суранып дагы биз күздө көчөбүз, жазда көчөбүз деген сөздөр болгон, Болгонбу? Жакшы. Көчүп алдык буюрса. Жакшы ба. Кандай иштеп атасыздар? Жакшы. Газ баллончу? Кыз баллондор сыртта. Сыртка койдуңуздарбы, всё. Вообще сонун болуптур да. Бул жер сиздики. Көрсөк болобу? Уруксатпы? Мен баягы бирдеке деп жамандап антким келген жок, наоборот реклама кылгым келип атат да. Жаңы жер, жакшы үйдө. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшы. Кандай жүрөсүздөр? Бул жериңиз аты эмне болуп калат, эжеке? Аруке деген, сонун болуп калыптыр. Жаркырап. Халат Бахила дегендер жокпу, эжеке? Иә. Халат Бахила дегендер жокпу? Азыр кудесиңер жаңы. Кандайсыңар? Кандайсыңар? Жакшысыздарбы?
Соң кылып жаркырап, сонун кылып жасап турсуздар, э? Эмелер сыртта. Баллондор сыртта чыгарды. Un болсо поддон кылып үстүнө коет. Тапка коюп атабыз. Бүт баягы мен айтып кеткендегидей болуп турду, э? Жакшы болуптур. Эменин баарын кафелдедик ба, сүрүктөнүп турганга деп. Ооба. Жан кыздарды ушу эме пересменка болду чам. Кухня ушундай болуш керек да, моу жаркырапчы. Келгенде наоборот реклама кылгандай болуш керек да. Жакшы, жакшы. Ошол. Соң болуп калыптыр. Эми баягы кичине нарушениялар бар эми, аларды карап коесуздар да, тиякта тигиде бут кийим турат, мисалга. А могу лишний нерселер бар, ошолорду карап коесуздар да деген. Сонун болуп калыптыр жаркырап. Мындай общий көрсөтпөчү. Биякта көрүүчүлөрүбүз деле биздикилер билип калсын деп. Кухня кандай болуш керек экенчи. Мурунка караганда разница асман менен жердей болуп калды. Ушулдар сиздикиби? Жок, меники эмес, мен ушул жерде иштейм. Эртең менен келип, биз ушул жерде иштейм. Өзүңүзгө удобство создавать эте алыңызбы? Таза аласыз. Бурун кичинекей жерде турчубуз. Эми условиябыз эмерек жок. Наоборот, тигил жакта болгондо сиздин ашканаңызга кирдим эле? Киргем, э? Мен жок болчумун. Ар бирөөнө кирип чыккан. Ага, баарына киргенсиң. Беркил жана апа бар эле го, ал Ир апабы? Биякта Ир апамдын каттамасы деп жазылып турат. Ушул жер. Кичине бассаңар дагы середина. Свет өчтү. Өчүрүп салыштыбы я? Атайын өчүрүп салышкан жокпу? Чото ошондой болот. Калды. Тартсаң. Жок эчтеке. Ушундай да болобу я. Значит, мындай бир нерсе бардай да. Не кылабыз эми? Урматтуу көрүүчү, эгерде сиз Москвадан мекенибизге жүк ташууну каалап жатсаңыз, менден сизге жакшы сунуш. Зайырбек Маматкаримов жана анын командасы бул тармакта 10 жылдан ашык элдин аманатын жеткирүү менен алектенишет. Сиздин жүгүңүздү Москванын кайсыл жеринен болсо да алып кетип, ошол эле жүктү мекенибиздин 7 областына жеткирип беришет. Москвадагы Дареги, Перовская шоссе 9, строение 7. Бишкек шаарындагы Дареги, профсоюзный 38/2. Байланыш үчүн +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. Свет качан күйөт экен я? Билбейсиңерби? Биякта иштейсиңерби? Саламатсызбы? Свет качан күйөт экен? Билбейсиздерби? Негизи өзүңөрдүн эмеңер барбы бул жерде? Жанагы эмне деп коюшу эле, светти күйгүзүп өчүрө турган жер. Каттамак бар да. Кандай? Бияктыкы бар да общий, э? Бир трансформатор. Каякта бул? Айтпайсыздарбы? Мен кайдан билем? Билбейм дейт да жекечи. Билип туруп элечи. Ал баягы туугандар, бул жерде свет момундай частично өчүп күйүп атат да азырчы. Тетигил жерлери биз келсек азыр өчүп калды да. Өчүп күйгүзүп атышат да. Атайынбы билбейм. Кандай экен? Бул деген баягы Ир апанын аттамасы экен. Жаңы көчкөн аттамасы экен да. Бир учурашып албай? Учурашып кетели. Саламатсыздар. Кандайсыз? Кандайсыз? Жакшысызбы? Ден соолугуңуз. Кандай жүрөсүздөр? Жакшы жүрөсүздөр? Учурашып коелу деп келдик эле. Сиздер менен. Менин атым Умар Даданов болот. Не сахар берүүсүнөн көрсөңүздөр керек. Мурун тигил жакка келип кеткенбиз, анда сиз жок болчусуздар. Ошо кандай турасыздар Айыл апа? Жаңы ачылдыңыздар бул жерде. Жаңы ачылдык. Жакшы. Жаңы ачылдык. Бир көрсөк болобу? Урсат болсо көрсөтүп койсоңуз. Кирип чыгайын. Жок эле. Аны эчтеке болбойт, мен наоборот. Жаңы жыл тостумуздар. Эмеге барасыңбы? Ассаламалейкум. Кандайсыз? Эмеге барып келесиңби? Жакшысыз? Эме менен салфетка менен май алып келбесең болбойт. Ассаламалейкум. Кандайсыздар? Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Ден соолугусуздар. Көтүсүз эле ушинтип келип каласыз. Тиги халат, бакила, чечик жокпу кыздар? Негизи халат, бакила, чечик дегендер бар го. Жолуктарды салыңгыла. Салыңгыла жолуктарыңарды.
жаңы келди, жаңы исмем бөлмөдө. Достор, бияктагы апабыз деген баягы ушул апамдын каттамасын ушул дүйнө жүзүндө деп айтсак болот, э? Сиз тиги Арабияга чейин барып келдиңиздер, э? Барып келдим. Ошол жака чейин апамдын каттамасы деп ушул каттаманы баягы ошол жака чейин көрсөтүп келген апаларыбыз да. Деги эле ушул жерди баягы сиздин аркаңыздан эле өнүгүп кетсе керек деп ойлойм да мен. Эми бая айтып отурсам, жанакы Бурулкан апа деген бар болчу. Ага 20 жыл болду кайтыш болгонуна. Тиги жерде турганда сен болдуңбу, болгон жоксуңбу, бардыңбы, барган жоксуңбу билбейм. Эшикте эле чай сатчыбыз, эшикте эле. Сыртта эле. Билем мен. Ошол кезде апа бар болчу боз үйдө. Анда сен жаш болушуң керек. Мен иштегеним эле 25 жыл болуп калды. 2005 келгем. Апанын кайтыш болгонуна бир 20 жыл болуп калды. Мурун холодная вода деп тигил жакта болчу, э? Алим деппи? Жок, ал эмес. Чолок айылында болчубуз. Кичинекей базарчык бар болчу, ошол жерде эле иштечүбүз. Ошондо. Мурун эл көп барган жерчи, ошол жак эмес беле? Андан кийин бияка элдер токтой баштаган экен. Анан айтып отурсам, ошондо апа байкуш күзгө жууп кетет, баласы окуйт. Күзгө жууп мен калып калчумун да. Жалгыз эле мен калып калчумун. Анан бирок чолоктун аялдары 5 аял эмеден кийин саат 2-де чыкчу. Коммерсанттар өтчү. Бизге эч ким токточу эмес ал кезде. Коммерсанттар өтчү, ошолорго айран сүтүн алып, каттамасын алып чыгышчу. Мен самовар коюп, ошончун кемпир бар да, кемпир боз үй менен койчу. Ал кеткенден кийин анан ошо холодный водадан качкандарды кармап жүрдүм. Ошолорго чай берип, жакшы сөзүбүздү айтып, баягы жиндери келип келет. Ушинтип каргап атат, ушинтип атат, ары сүйрөп, бери сүйрөп деп калышат да, ошентишет да. Анан ошолорду ай деп алдап соолоп, иши кылып, элди көндүргөн мен болуп калдым да. Көбүнчө ошондой болуп калды. Каттаманы алып чыккан ошо кемпир болуп калды. Ошондой да. Ошентишти. Жакшы. Бул жерден жакшы ачып турсуздар. Өткөндө биз тартып кеткен видеону көрсөңүздөр керек, баягы. Бизге эле ошондо мен жана адам садап метрлеп көрсөтүп берген да, бул жер 5 метр эле экен. Кеминбол мэриясы, акимиат, губернатор көргүлө депчи, ушундай болуп атат. Бул деген биздин баягы туристтер келген жер, бул жер жашынакай болуш керек деп тамак жасаган жеринен бери көрсөттүм да, ошондойчу. Андан кийин анан тигилер келип, жанагынтип көчкүлө деп, анан бул жака эми бир чети жакшы болуп калды да. Сонун бир чети ошентип элдер эме кылып атып, чоңдор деле көп көңүл бөлгөн жок бизге. Ушундай келген блогерлер, силер ошолор эметип атып ушуну кылдык. Ушундай болдук. Жер бергиле десек, жер жок деп эле туруп алышты. Поезд жол болсо бизди кубалады, кетеле кетти. Кругой жака көчөт деп, андан кийин анан бул жака салып калды, кругойго көчөт дегендей кылып, анан кругойдон жер жакшы болбой койду анан билгенге. Бирок жакшы, шүгүр. Ушу менен оокат кылып атат. Кухнябыз ким экен? Сонун ачылыптыр. Биз жана тигил жактан кирдик. Атым эле тигил жактан. Аруке, ошол Арукеден кирдик. Ушундай эле кухнясы. Бүт бардыгыңыздар. Окшош болду. Окшош кылдык да. Би архитектура бирдей эме берди. Көрсөтсөң ар жакты мына жаркырап, сонун болуп жасашыптыр да. Вытяжкаларынан бери бүт бардыгы сонун жасалыптыр да. Достор, эми халат бакила чепчик жол экен бул жерде кийин десем. Апам неберелер окшойт. Достор, ушундай экен сонун. Анан эжеке бир нерсени айта кетейин. Кичинекей балдар жүрөт, газ баллон сиздерге 1, 2, тиякта дагы бирөө бар экен, 3-үчүсү эжеке. Калгандары эшикте. Ошолорду 3 газ баллон. Аларды могу жака чыгарсам деген ой бар. Эшикке чыгарып жанагын демесин эле жаап эле коюш керек. Тиякта ошо жапкычы менен. Биякта. Ошолор чыгарыш керек да, анткени жана мен да өткөндө да ошону айтып кеткен да, май менен иштеп атасыздар депчи. Аябай опасный болуп, аябай опасный да эжеке. Биз баягы көрүп айтып жүрөбүз да, биздин ошо Исаховдун болгонуна бир 8 жылдай болуптур, элестетиңиз. Ошондон бери эле айтып бердиңиз. Абайлаңыздар деп. Буларды ошо жерде көчүрсөм деген ой бар, могу жылуулдай албай атам. Жылуулдап турган көчүрсөм анан. Ошо ишке. Хорошо, ишиңизге ийгилик. Чоң рахмат. Иштик. Бияка. Бул жерден кичине неме экен да? Бирок кухня жаңы баягы кичине немелер бар эми устар. Баягы иреттер неме байып коюпсуздар. Ошо. Ишиңизге ийгилик. Кет келген. Жок, бизге болбойт. Жок, болбойт. Болбойбу? Чай сен болмокта. Жок.
жүр. Жаңы салынған да ба, реклама қылып қойылды. Өтсін. Шындай достар, шыққандай ондай самордың чайы тартып қой. Iltegen самор болды екен, достар, баяғы шынымды айтсам, қуанып тұрам, сүйініп тұрам. Біз ошол баяғы мен тура айтып отырмын, апамның аттамасы деп, апамның чайы оңдап қойсаңыздар болады, комментарийге жазып. Достар, ушундай Кемен районындабыз. Апамның аттамасы. Азыр бияктан оператор алабыз. Мурунку видеолорду дагы коюп көрсөтүп беребиз. Мурун кандай эле, азыр кандай болуп калды. Мисахы бериши Мардаданов. Эч кандай санитарлык нормалар сакталбайт. Биякта ким администратор? Сонун болуп жазаштыр да. Вытяжкаларынан бери бардыгы сонун жазылып турду. Кухня кандай болуш керек экен? Мурунка караганда разница асман менен жердей болду. Уже биз бияктан бир экөөсүнө киргенден кийин жаңы эле светочек анан кайра күйүп ошондой болуп кой, уже бияктан бери көздөй карап, этиги жерден беричи уже күтүп атышат да, бизди качан келет деп. Туугандар, ошол Мисахы долбоору Кемен районунда сиздер менен Умар Даданов. Ушул видеону бири-бириңиздерге бөлүшүп, комментарий жаза кетсеңиздер, бизге берген салымыңыздар болмокчу. Чоң рахмат.